Экономика министри Медиа Хаб иликтөөсүнө реакция кылды. Экономика министри Данияр Амангелдиевдин тапшырмасы менен Финнадзор Сома ломбарды тууралуу журналисттик иликтөө боюнча чукул жыйын өткөргөнүн мекеме маалымдады. Жыйында Финнадзорго Сомонун ишмердүүлүгүн пландан тышкары текшерүү иши тапшырылды. Финнадзор билдиргендей, ломбардтар бирикмеси коому жана иликтөөчү журналист Али Токтакунов менен бирге 1 ай ичинде маселени кароо жана анын жыйынтыгын министрлер кабинетине тапшыруу керектиги жазылган. Медиа Хаб Сомо тууралуу экинчи иликтөөсүн жарыялады. Анда журналисттер 3 мыйзам бузууну тапкан. Биринчиси Сомо ломбард деген менен жарандардан эч кандай күрөө алчу эмес, электрондук капчык күрөө катары эсептелинет деген. Финнадзордун жообу ынанууга жатпайт. Экинчиден, үстөк пайызы мурдагыдай эле сүткорлукка каршы мыйзамды атта өткөн. Жылдык үстөк пайызы 348% чыгат. Улуттук банк бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Үчүнчүдөн, Сомо жарандардын персоналдык маалыматын мыйзамсыз алган. Тагыраагы Кыргызстанда персоналдык маалыматты чогулткан компания